Тапшырмаларды улантабыз балдар. Так, улантабыз. Так, 583 тапшырманы аткаралы. Ошондо все иксы в одну сторону, остальные в другую сторону, да? Значит, вот этот то есть 4иксти бул жака алып өтөлү, минус 1ди бул жака алып өтөбүз. Ошондо 4икс өзү бар бул жакта, 4икс, анан бул 4иксти бул жака алып өтсөк плюс 4икс болуп өтөт. Бул жерде минус болчу да, бул жерге плюс, анан барабар. Бирди бул жака алып өтөбүз. Бул жакта 16 бар уже, чынбы? Минус 1 экен, бул жака алып өткөндө плюс 1 болуп өтөт. Анан 4икска 4иксти кошсок 8икс болот, 16га 1ди кошсок 17 болот. Анан эки жагын тең 8ге бөлүп жиберебиз, Бул менен бул кыскарып кетип икс калат, бул жери 8ден 17 болот экен. Кийинкини иштейбиз. Икстардын баардыгын бул жака алып өтөбүз. Икс эместерди бул жака алып өтөлү. Ошондо жазам. Мону бул жака жазып алайын. 5икс кошулган 3икс. 7иксти бияка алып өтсөм минус 7икс болот, барабар. Минус 5ти бул жака алып өтсөм плюс 5 болуп өтөт. Анан бул жерде плюс 2 бар өзү. 8икс болот. Муну 7иксти алсам жөнүнө икс калат. 5ке 2-ни кошсом 7 болот, икс барабар 7. Кийинкини чыгарабыз. 10дон 3ті алсак канча болот? 7икс калат. Андан кийин 5ти бул жака алып өтөм, 6-ны бул жака алайын. 6-ны бул жака алып өтсөм, демек 7икс минус 6икс болот, барабар 5 плюс 2 болот экен. Дагы эле икс эле калат экен бул жер, дагы икс барабар 7 болот экен. Бул экөөнү кошсок минус 8икс болот. Минус 5 барабар минус 2икс плюс 1. Эми минус 2иксти бул жака алып өтөйүн. Ошондо бул экөө так 8икс бул мындай болуп калат, плюс 2икс болот, барабар 5 плюс 1 болот экен. Ошондо экөөнү кошот, мында муну кемитем. Ошондо 6икс барабар 7 эмес 6 болот экен. 5ке 1ди кошсом 6 болот. Анан эки жагын тең минус 6га бөлүп ийсем икс барабар минус 1 болуп калат экен. Муну чыгарсак 2-ни алабыз да буга көбөйтөбүз. Ошондо икс минус 5 барабар 0 болот. Андан кийин минус 5ти бул жака алып өтсөм икс барабар 5 чыгат экен. Муну дагы ошондой чыгарабыз. 3-тү бул жака көбөйтөбүз. Икс минус 5 барабар 3 болот. Анан минус 5ти бул жака алып өтсөм плюс 5, андан кийин икс барабар 8 болот экен. Так, эми кашаларды ачууларга дагы келдик. Аябай кызыктуу. Буларды жакшылап үйрөнүп алышыңар керек. Могу кашаны кантип ачабыз, Демек, x'ти алабыз дагы биринчи. X'ти буга көбөйтөбүз мына. Бул биринчи болот, анан экинчи x'ти буга көбөйтөбүз. Бул экинчи болот. Үчүнчүбүз мына бул болот. Төртүнчүбүз бул болот, Ошондо кийинки муну буга, анан муну буга көбөйтөбүз. Ошондо x'ти x'ка биринчи көбөйтсөк, x квадрат болот. Так, андан кийин x'ти минус 1ге көбөйтсөк, минус x болот. 1ди x'ка көбөйтсөк, плюс x болот, себеби белгиси экөө тең плюс, Анан 1ди минус 1ге көбөйтсөк, минус 1 болот. X'ти x'ка көбөйтсөк, x квадрат болот. X'ти 1ге көбөйтсөм, x болот. Так, эми могу барабар белгиси турат, ошонун эки жагын карайбыз да, эки жакта окшошторду чийип салабыз. Мисалы үчүн x квадрат менен x квадрат окшош, экөө кетип калат. Себеби бул x квадратты бияка алып өтсөм минус x квадрат болот, ошондо x квадрат минус x квадрат деп жок болуп кетет. Бул x менен бул x да окшош экен, чийип салабыз. Ошондо минус x калып атат, минус 1 калды. Анан бул жакта эч нерсе калган жок, ошон үчүн 0 деп жазабыз. Анан минус 1ди бул жака алып өтөм эми. Минус x барабар жөн эле 1 болуп калат. Себеби бул жер минус болчу да бул жака. Анан бул x минус болуп калгандыктан эки жагын тең минус 1ге бөлөбүз. Себеби мунун маңдайында минус 1 бар деген сөз да. Ошондо x барабар минус 1 болот экен. Мына ушинтип чыгат экен. Кийинкини дагы ачалы, ошондо могу биринчи болду, бул экинчи болду, бул үчүнчү болду, бул төртүнчү болду. Могу жердеги цифралар боюнча 1, 2,
3, анан могу 4 болгон акыркы. Ошону карап ойлонуп алсаңар болот да. Бул биринчиси, бул экинчиси. Демек мына биринчи, экинчи барабардыктын бул жагында. Эми муну да ошондой кылып чыгарабыз. 2x'ти буга көбөйтөм. Андан кийин буга көбөйтөм. Анан муну буга көбөйтөм, анан буга көбөйтөм. Муну буга, анан буга көбөйтөм. Ошондоп кашалардын бардыгын ачып алабыз. 2x'ти 3x'ка көбөйтсөм 6x квадрат болот. 2x'ти минус 5ке көбөйтсөм минус 10x болот. Так, андан кийин 2-ни 3x'ка көбөйтсөм плюс 6x болот. 2-ни минус 5ке көбөйтсөм минус 10 болот. 5x'ти 5ке көбөйтсөм 5x квадрат болот. 5x'ти 2ке көбөйтсөм эмне болот? 10x болот. Демек, эми окшошторду карайбыз да. 10x бар экен, бул жер минус экен, окшобойт экен. Барабардын эки четинде белгилери дагы бардыгы окшош болсо чийип салсаңар болот. А белгилери окшош эмес болсо болбой калат экен. 6x квадратты макул жазайын. Бул жерде 5x квадрат, бул жакка алып өтсөм минус 5x квадрат болуп өтөт, Минус 10x'ка 6x'ти кошсок минус 4x болот. Минус 4x, муну бул жакка алып өтсөм минус 10x болот, ошондо минус 14x болуп калат. Минус 14x, андан кийин минус, так, 10 өзү эле калат экен, Так, бул жакта эчтеке калбай калса 0 болот. Андан кийин 6x квадраттан 5x квадратты алсак, жөн эле x квадрат калат. Минус 14x минус 10 барабар 0. Бул балдар квадраттык теңдеме деп коет муну. Квадраттык теңдеме x квадрат, бул жерде x, анан бул жер бош мүчө деп коет. Квадраттык теңдемени мен азыр дагы жазып берейин. Квадраттык теңдеме дагы билип коюшубуз керек. Бир сыйра муну дискриминант аркылуу табылат. Ошондо могул жер ax квадрат минус bx плюс c барабар 0. Бул жер минус плюс ролду ойнобойт балдар, боло бериши мүмкүн. Ушундай болуп калса, b квадрат минус 4ac деген формула боюнча табылат. Дискриминант деп коет. Анан тамырлары, кийинки тамыр x1 x2 минус b плюс минус d бөлүнгөн 2a деген формула боюнча. Ушундай формулалар бар. Мына b-нын ордуна 14 турат. Могул x-тин маңдайында a демек 1 турат деген сөз да. Мына ушул формула аркылуу чыгарылат экен. Ушул формулага салып чыгарып койсок, b квадрат минус 4ac. Бул ушул формула боюнча чыгарып коебуз. Муну атайын балдар сабакта карайбыз. Азыр буга көңүл көп бурбай эле коелу. Кыскасы, биз чыгарган эсеп мына ушундай чыкты деп токтололу дагы. Анан кийинки эсептерге көңүл буралы. Биринчи теңдемелерди, жөнөкөй формулаларын жакшы өздөштүрүп алгандан кийин анан квадраттык теңдемени карайбыз силер менен.